Менин атым Айнура Сагынбековна Токталиева. Мен 50 жаштамын. Сабинанын кандай болуп төрөлүп эмне болгонун да билбейм. Анткени мага наркоз бергенден кийин эле мен өзүм да билбей калдым уже. Лечение кылганга шартым болгон эмес да. Анткени мен Сабинаны төрөлгөндөн баштап жалгыз бактым. Кызымдачы өзүм иштебейм, үйдө отурам. Ушунун пособиясы менен мектептен деле түшүнбөстүктөр болду, мугалимдердин арасында болду, эн атанын арасында болду. Сабинаны деген эмне үчүн баса албаган, өзү баса албаган баланы мектепке алып келесиңер, үйүңөрдөн окугала дегенге чейин барышкан. Азыр карантин убагында үйдө отуруп калганда бир чети баягы транспорттон кыйналбай үйдөн окуп калдык. Экинчи жагынан жок, мектептегидей болбойт экен да. Мектептегидей болбойт экен. Баары артта калып калат экенбиз да. Жер үйдө болгондо да жакшы экен, кичине баягы басасың, ишке чыгасың да. Мындай этажга үйдө болгондо болбойт экен, 4 стенанын ортосунда эле калып калдык. Бегима, я у тебя хотела спросить, нам что задавали по истории древнего мира? Можешь сказать, пожалуйста? Ко мне мама подошла и спрашивает, что с тобой? Я говорю, я только что с подружкой разговаривала, на какую тему? Я говорю, подружка пишет, что она меня понимает. Она после того, как я ей сказала, что теперь ты понимаешь, что я чувствую, когда дома целый день провожу, вообще не выхожу на улицу, она говорит, я зря тебе так говорила, потому что я теперь тебя понимаю, говорю. Мен Сабинанын жетишкендиктери бул ушу IT программирование боюнча эмеге барып келген. Биринчи турдан булар болсо сайттан жөнөткөн буларга тапшырмаларды. Алматыга барып, ал жактан экинчи турдан өтүп, анан кийин Кореяга, кызым финалга Кореяга барды. Азыр дегенде канча деген балдар мектепке барбай үйлөрүндө отурушат. Ошолорго шарт түзүлбөй жатат. Чынын айтканда түзүлбөй жатат.